Assalamu alaikum dostlar. Биздин спорт каналдын жалпы катталуучулары жана ММА күйөрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса сөзсүз лайк басып, алдына комментарий калтырып коюңуздар. Кыргыздын белгилүү мушкерлеринин бири Мыктыбек Оролбай уулу UFC уюмунда 4-чү беттешин өткөргөнү турат. Бул тууралуу америкалык уюм расмий түрдө маалымат берип, Мыктыбек Азербайжандын борбору Баку шаарында 21-июнь күнү беттеш өткөрмөй болду. Анын атаандашы 36 жашка келип калган азербайжандык мушкер Тофик Мусаев болмокчу. Бул спортчу UFC'де дебюттук беттешин өткөрүүгө даярданууда. Анын ММА рекорду 22 жеңиш жана 5 жеңилүүдөн турат. Мусаев 12 жашынан тарта карате менен машыккан. Ал эми 23 жашында профессионалдык карьерасын баштап, алгачкы жеңиштерине жеткен. Ушул сайында спорту боюнча дүйнө чемпиону, ММА боюнча дүйнө жана Европанын чемпиону. 2019-жылы Жапондордун Rising уюмунда уюштурулган жеңил салмактагы Гран-при мелдешин жеңип алган. Ал эми 2022-жылдын жыйынтыгы менен Bellator уюмунун эң мыкты дебютанты деп аталган. Бирок Bellator'до 2 беттеш гана өткөрүп, бирин жеңип, экинчисин уттургандан кийин кайрадан ага чейин мушташып келген Rising уюмуна жөнөгөн. Бирок бул мушкердин башкы максаты UFC уюму болгону белгилүү. Оңой менен атаандашка алдырбаган өжөр мушкерлерден. Жалпысынан спорттук жолунда каршылаштарын 18 жолу нокаутка кетирип, 2 жолу сабмишн менен жана 2 жолу калыстардын чечими менен жеңишке жеткен. Ошондой эле өзү да 1 жолу нокаутка түшүп калганы бар. Дебюттук беттеш жана өздүк аренада мушташканы ага кошумча күч бергени менен кошумча басымда берери турган иш. Өз күйөрмандарынын алдында утулуп калуу коркунучу Мусаевке чоң тоскоолдук болушу ыктымал. Анын үстүнө Мыктыбек Оролбай уулу буга чейинки беттешин жеңилгени менен баатырдык мүнөзүн көрсөтүп, мен деген мушкерлерди таң калтырып кое алды. Психологиялык жактан алып караганда Мыктыбек кимге да болсо азыркы тапта өтө татаал атаандаш экени анык эмеспи. Тофик Мусаев 2015-жылдан тарта анык жеңиштерге жетип олтуруп, жеңиш сериясын 15-ке чейин жеткирген. Алгачкы ийгиликтери Азербайжан, Орусия жана Кытай уюмдарында болуп, 2018-жылы Жапондордун Rising'ине барган. Алгачкы жеңиши анда ошол уюмда Патрики Фрейра аттуу белгилүү мушкердин үстүнөн болгон. Азербайжан мушкери 1,5 жылдан бери октагонго кире электиги да Мыктыбектин пайдасында десек болот. Мусаев акыркы жолу 2023-жылдын ноябрь айында Раджабали Шайдуллаев жеңип алган баягы Коджи Такеданы жеңген. Андан бери бул спортчу беттеш өткөрө элек. Мындай чоң тыныгуу көпчүлүк учурда спортчуга терс таасирин берери анык эмеспи. Октагонду сезүү, чыныгы беттештеги атаандаштык деген нерселер да бар эмеспи. Машыгуу учурундагы спаррингтердин бири да накта беттештин атмосферасын, эмоциясын бере албай турганын көпчүлүк мушкерлер айтып келишет. Андыктан бул жагынан алып караганда Мыктыбекте мүмкүнчүлүгү көбүрөөктөй. Болгону былтыр октябрда өткөргөн соңку беттешинде Мыктыбек оор соккуларды өткөрүп алган. Ал соккулар бул жолку кармашка таасир этпейт деп ишенип туралы. Бул эки мушкердин кимисинде кандай артыкчылыктар бар? Беттеш канча раундка созулуп, кандай жыйынтыкты алышы мүмкүн? Мыктыбек жеңиш жолуна түшө алабы? Бул тууралуу ой пикирлерди жазып калтырыңыздар. Видеого сөзсүз лайк басып, алдына активдүү комментарийлерди калтыралы. Hamıya salam. Hal-hazırda təlim toplantı məşqlərimi bitirmişəm və iyunun 21-i Bakıda keçiriləcək UFC döyüş gecəsi üçün sizə möhtəşəm performans göstərməyə hazıram. Dəfələrlə xaricdə bayrağımızı qaldırmışam və iyunun 21-i bunu yenidən etməyə hazıram. Maraqlı, ən əsası da qanlı döyüşün şahidi olmaq istəyirsinizsə, sizi iyunun 21-i Bakıda yerləşən Kristal Hall'da görməyə şad olaram. Biletləri əldə etməyə tələsin.